Баарыңарга салам. Эфирде сенин добушуң, сенин келечегиң программасы. Сиздер менен кайрадан эле мен Асел Болотбекова болмокчумун. Биз менен болуңуздар. Достор, силер билесиңерби, шайлоого катышуунун жол жоболорун билбегендерди же биринчи ирет катыша турчу жарандарды кээ бирөөлөр шайлоого катышуу үчүн алгач кан тапшыруу зарыл же сөзсүз түрдө бир өңдөгү кийим кийип баруу керек деген сыяктуу ар түрдүү тамашаларга салышат экен. Мындайда ишенчек адамдар шайлоого барбай калган учурлар да жок эмес. Ошондуктан бүгүнкү берүүбүздү кунт коюп, маани берип көрүүңүздөрдү өтүнүп кетмекчимин. Анткени бул чыгарылыш дал ушул шайлоого алгачкы ирет катыша турган жарандарыбызга арналат. Анда эмесе кеттик. Бул жылы Кыргызстанда бир нече шайлоо болуп өттү. Президенттик жана жергиликтүү шайлоолор жана ошондой эле конституцияга өзгөртүү боюнча референдум. Ал эми күз айларында болсо парламенттик шайлоо өткөрүү пландалууда. Добуш берүүгө активдүү катышкандарга шайлоо процесстери адаттагы эле нерсе. Шайлоо участогуна келип, бюллетендеги тизмеден өзүң каалаган талапкерди же саясий партияны таап, тиешелүү жерге белги коюп, урнага салуу. Болду. Баары оңой. Ал эми жашы жаңы гана 18ге толгон жарандарыбызга кичине кыйынчылыктарды туудурушу мүмкүн. Анткени шайлоо алдында каяка барып шайлайм же кантип шайлоо процесстерин туура аткарам деген сыяктуу суроолор жаралбай койбойт. Ошондуктан шайлоого байланыштуу бардык суроолорго биз менен биргеликте жооп алыңыздар. Адаттагыдай эле кесиптешим Фируза бул жолу дагы Ысык Көл облусунун тургундарынан шайлоо участоктары калкты саат канчадан канчага чейин кабыл алаарын сурап көрдү. Таңкы саат 9-дан кечки 9-га чейин, эртең мененки саат 8-ден кечки 8-ге дейре, же таңкы 9-дан кечки 8-ге чейинби? Туура жоопту канча адам тапканын чогуу көрөлү. Мен саат 8-ден кечки 8-ге чейин. 8-ден 8-ге чейин иштейт го дейм. Эртең менен 8-де ачылат, кечки 8-де жабылат. Избирательный участок биз барып жүргөнүбүзгө байланыштуу билем да. Эртең менен саат 8-ден башталып ачылат да, кечки саат 8-ге чейин иштешет. Эртең мененки 8-ден кечки 9-га чейин. С 9 утра до 9 вечера, я так думаю. Шайлоо күнү добуш берүү эртең мененки саат 8-ден кечки саат 20:00-гө чейин жүргүзүлөт. Добуш берүү убактысы жана орду жөнүндө участкалык шайлоо комиссиялары жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу же башка ыкма менен добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирбестен, кайра добуш берүү күнүнө чейин 7 календардык күндөн кечиктирбестен шайлоочуларга кабарлоого милдеттүү. Ооба, сиз эртең мененки саат 8-ден кечки саат 8-ге чейинки убакытта сиз бекитилген шайлоо участогунда жарандык милдетиңизди аткарууга укуктуусуз. Бирок баса белгилеп айта кетчү жагдай. Эгерде сиз бул шайлоо участогу үйүмө жакын, ушул эле жерден шайлайм десеңиз, же сүйүктүү мектебимен же жогорку окуу жайлардын имаратынан шайлап коем деп ойлосоңуз, терең жаңылышасыз. Анткени шайлоочулардын тизмесин түзүүдө калктын бирдиктүү мамлекеттик реестринде камтылган жеке маалыматтардын негизинде шайлоо участокторунун чектерин эске алуу менен жүргүзүлөт. Буга байланыштуу шайлоодон 7 күн мурда өзүңүздү шайлоочулар тизмесинен тактап коюуңуз абзел. Ал үчүн шайлоо участокторуна барып, алдын ала илинген тизмеден өзүңүздүн аты жөнүңүздү табууңуз керек. Же үйүңүздөн чыкпай эле tizme.gov.kg порталынан же 119 кыска номерине акысыз чалып маалымат ала аласыз. Жана ошондой эле ушул эле номерге SMS билдирүү аркылуу жеке идентификациялык номериңизди жөнөтсөңүз, сиз бекитилген шайлоо участогунун дареги келип түшөт. Эгерде тизмеден өзүңүздү таппай же кандайдыр бир катачылыктарды байкасаңыз, участкалык шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылууңуз кажет. Ошентип көптөн күткөн шайлоо күнү да келди дейли. Биринчи кадамыңыз кандай болот? Албетте шайлоо участогуна келип, пандемия шартына байланыштуу адегенде эле дене табыңызды өлчөтөсүз. Эгер баары жайында болсо гана идентификациядан өтөсүз. Баса, бет кап тагынганды унутпаңыз. Ал эми идентификациядан өтүү үчүн мамлекеттик каттоо кызматынын операторуна паспортуңузду көрсөтүп, атайын орнотулган жабдыкка манжаңызды сканерден өткөрүүңүз керек. Бул процесс талапкерлерге, саясий партиялардын өкүлдөрүнө, байкоочуларга аралыктан көрүнүп тургандай шартта өткөрүлөт. Шайлоочуну идентификациялагандан кийин сизге чек чыгарылып берилет. Андан соң шайлоо комиссиясынын өкүлдөрүнө барып, берилген чекти бюллетенге алмаштырып, өздүгүңүз тууралуу маалымат туура жазылганын дагы бир ирет текшергенден кийин эки тарап тиешелүү жерге кол коюусу керек. Добуш берүүчү жаран шайлоо бюллетенини белгини өзү тандаган талапкерге же саясий партияга тиешелүү чарчыга же баарына каршы позициясына коет. Эскертүү: белги чарчыдан башка жерге же эки же андан ашык талапкерге коюлган болсо, жараксыз деп табылат.
Андан кийин даяр болгон бюллетенди башкы бетин эч ким көрбөгүдөй кылып ылдый каратып, автоматтык түрдө эсептөөчү урнага салууңуз керек. Шайлоо бюллетени бырышкан же башка себептерден улам бузулган абалда болбосо кажет. Анткени автоматтык түрдө эсептөөчү урна бюллетенди эсептебей коет да эмгегиңиз текке кетет. Менимче муну эч ким каалабаса керек. Достор, болгону ушул 4 этаптын талаптарын туура жана так аткарсаңыздар эле максатыңыздарга жеткен болосуздар. Бардыгы оңой жана жөнөкөй. Ал эми шайлоо учурунда эмнелерди кылбаш керек? Аны да айта кетпесек болбойт. Шайлоого 1 күн калганда үгүт иштери токтотулгандыктан шайлоо күнүндө кайсы бир талапкер же саясий партия үчүн үгүт иштерин жүргүзүүгө, шайлоо участогунда өз тандооңузду элге жарыялоого, башка шайлоочулардын добуш берүүсүнө жолтоо болууга, бир нече жолу добуш берүүгө, добуш берүү кабинасында жаныңызда кимдир бирөөнүн болуусуна, бюллетенге сүрөт тартууга, башка символикалык белгилерди коюуга жана чиймелөөгө тыюу салынат. Мындай учурда бюллетень жараксыз деп табылат. Ошондой эле сиздер биринчи жолу шайлоого келишим, сүрөткө түшүп койсом эч нерсе болбойт деп ойлошуңар мүмкүн. Жок, сүрөткө түшкөнгө да болбойт. Кабинанын ичинен өзүңүздү да, шайлоо бюллетенин да сүрөткө дагы, видеого дагы тартканга болбойт. Анткени азыркы учурда тилекке каршы биздин өлкөдө добуш сатып алуу фактылары көп катталат. Ал эми добуш сатып алуучулар шайлоочудан бюллетендин сүрөтүн далил катары талап кылары талашсыз. Болбой эле шайлоо эрежесин бузган болсоңуз 10 000 сом өлчөмүндө айып пул төлөп калышыңыз толук ыктымал. Достор, шайлоо күнүндө добуш берүүчүлөргө эмне үчүн атайын даярдалган калем саптар берилерин билесиңерби? Чынында буга чейин шайлоодо өчүп кала турчу сыяларды колдонушат деген имиштер тараган. Бирок бул маалыматты Борбордук шайлоо комиссиясы четке какты. Анткени бул калемдерде автоматтык түрдө эсептөөчү урналардын сканерин булгабаш үчүн атайын тез кургай турчу сыя куюлат экен. Андыктан шайлоого эч кандай калем сап, маркер сыяктуу буюмдарды алып келүүнүн кажети жок. Шайлоого барбаган жарандардын көпчүлүгү шайлоо адаттагыдай эле таза өтпөйт, же менин добушум эч нерсени чечпейт деп ойлошот. Ошол эле учурда шайлоого активдүү катышкан жарандар алар үчүн чечим чыгарып, бийликке өзлөрү каалаган талапкерин алып келишсе, качан бийликке таттыктуулар келет деп кыжырданышат. Ошондуктан силердин да жеке оюңар, тандооңор, каалооңор эсепке алыныш үчүн шайлоодо активдүү болууга чакырам. Анткени сенин добушуң, сенин келечегиң.